биздин өзүбүздүн бала чагыбызга кайрыла турган болсок, биз атабыздан бир нерсе сураш биз үчүн өтө оор болчу да. Анан бир жака барайлы десек, апабыз айтып койчу, атаңан сура депчи. Анткени билет биз атабыздан сурай албайт экенбиз да. Эми мен азыр ойлоп атам, эмнеге ушундай тарбия болгон дей турган болсок, энелер өтө аталарыбызды сыйлаган экен да. Үйдөгү эркектин орду өтө бийик болгон себептен балдардын тарбиясы бекем болгон экен. Чындыгында бул акыйкат нерсе экен да. Анан ошентип анан мен ошол жака барат элем деп бирок атабызга айта албай калып кала берчүбүз да. Бирок ошол калып калган нерсе менен биз көп нерседен өзүбүздү коргоочу экенбиз да. Мен бүгүнкү күндө апама караганда атам менен көбүрөөк бир нерселерди сүйлөшөм да. Анткени мен ошол маселеде эркектердин көз карашы кандай болду экен деп атамдан сурайман да. Анан мынтип карап отурсам, бүт баягы шариаттын чегинен чыкпаган нерсе эркектердин көз карашынан өйдө болот экен да. Чындыгында аябай таң калыштуу бул нерсе. Анан эненин балага тийгизген таасирин айтып кетейин ушул нерсеге байланыштырып. Биз мындай экенбиз да, балдарга атага сый мамилени көрсөтпөй туруп, анан балдарга ошондой бир учур келгенде атаңа айтам деп коркутат экенбиз да. Ал бала уже коркпойт, анткени атасын авторитет катары көрбөйт да. Эмне дегенде апасы ошол нерсени үйрөткөн эмес. Мисалы үчүн мен апам айта турган болсок, атам канча жерге үйдө жылып отурса, ошончо жерге төшөнчү көтөрүп, жерге отургуза койбой төшөнчү салат. Бут кийимини жерге койбой өйдө алат, кийимдерин өзүнчө жууйт. Мисалы үчүн бул жөнөкөй нерсе болгону менен биз үчүн чоң тарбия болот да. Значит, ушундай кылыш керек экен деген нерсе балага автоматтык түрдө жазылып калат. Анткени бала айткан нерсени кылбайт, көргөн нерсесин кылат экен да. Эгерде сиз намаз окуп жаткан болсоңуз, балаңыз жаныңызда туруп алып, намазды билбесе дагы өйдө туруп ошо сиздин кыймыл аракетиңизди жумшаага аракет кылат экен. Эгерде сиз отуруп алып балаңыздын көзүнчө сигарет чеккен болсоңуз, анда балаңыз деле ошол нерсени кылат экен да. Анан эненин балага берген таасири, ушул депрессия дейбизби, переходный возраст дейбизби, ушул нерсеге өтө чоң таасири бар экен да. Эмнеге дегенде, энелер үйдө балага болгон убактысын ажыратыш керек экен. Ошон үчүн ислам динибизде дагы аял кишинин үйдө отурганы жакшы экен да. Биз азыр балдарыбыз ким менен достошуп жатканын, ким менен кандай сөздө темада сүйлөшүп жатканын тилекке каршы уга албай жатабыз да, биле албай жатабыз. Ошого мен айтат элем, эненин үйдө болушу балдарга тарбия берүүнүн биринчи башаты болуп эсептелет. Бирок бул нерсени мен апалардын баардыгы үйдө отура алсын деген жокмун. Болгону шариятка ылайыктуу кыска убакыттагы бир жерде иштеп туруп, анан калган убактысын балдары менен өткөзө турган болсо, балдар ошондой кыйынчылык келген мезгилде көчөгө чыгып алып бирөөгө айтпай, ичиндегисине апаларына айтса, апалары эч качан балдарга жамандык каалабайт. Ошол баласынын табиетине жараша, ошол кулк мүнөзүнө жараша бир жол издейт. Анткени энедей баланы жакшы билген башка инсан жок.